Ракурс программасында 17-ші Дакка эл аралык кинофестивалында Азиянын мыкты тасмасы аталган Кыргызстандагы алгачкы мюзикл Дарагыры тасмасынын режиссеру, сценаристи Айбек Дайырбеков бүгүнүздө конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Келдик. Алгач эле аңгемелешүүнүн баштаардан мурда Айбек байке, сиздин кыска метраждуу тасмаңыздын трейлерин көрүп алсак. Каяка баратасыз? Суанам, ал жакка барбаңызчы. Ал жакта мени кыйнашат да. Апа! Жакында эле Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы болдуңуз. Куттуктайбыз. Рахмат. Эми алдыда кандай иштен баштайын деп атасыз? Мүмкүн баштагандырсыз. Мына куттук айтпадыңарбы? Көбү куттуктап туранын артынан көңүл айтып атышат да. Негизи эле бул жерде мындай чоң иш да, бул коомдук иш болуп эсептелинет. Бул өзү тарыхы дагы бир топ бай уюм. Канча жылдардан бери келаткан эми ошол буга чейинки болгон аброюн түшүрбөй, андан ары тескерисинче бийиктетип, кыргыз киносун, жалпы эле кыргыз киносун өнүктүрүп, ошол кинематографисттерге болгон мамилени да өзгөртүш керек болуп жатат окшойт. Сиздин бүгүнкү берүүдө биз кыска метражда тасмаңызды көрсөтөбүз, бирок негизи эле А класста көрсөтүлүп жаткан Дарагыры тасмасы жөнүндө сөз кылбасак болбойт албетте. Дарагыры жөнүндө жакында эле Американын The Hollywood Reporter кино журналы жазды, жакшы сын айтты, жакшы макала чыгарды. Бирок сизге сын айтып, ошол сынды сиз өзүңүз кабыл алып, чын эле ушул жерден ката кетириптирмин деген учурлар болдубу? Чоң басылмалардан андай мен чоң ката кетириптирмин деген сындар болгон жок. Бул Дарагырын Кыргызстанда биринчи эл көрө элек жанрдагы тасма болуп калды да, ал эмес ошо чет өлкөлүк чоң критиктер дагы муну кандай жанр деп атаарын билбей атат да. Мен өзүм деле айта албайм. Бул мисалы ошо эле Голливудтук Бродвейдин мюзиклындай мюзикл эмес. Ал жерде бийлешет, ал жерде окуя, сюжеттик маанилери, драматургия экинчи орунда турат да, биринчи орунда көркөмдүүлүгү. Бизде болсо кинобузда биз тескерисинче ошол драматургиясында аябай бышырдык. Мындай кадимкидей эле классикалык биздин атага чыккан кинолордукундай кылып олуттуу мамиле жасадык. Ошол гана кээ бир жерлеринде гана ырлар болбосо, ырлар дагы жөндөн жөн пайда болбойт. Ырларда дагы ар бир ырдын мааниси бар, ар бир диалог ордуна кеткен ырлар. Ырларды алып салсак, ошол жерде диалогтор болуш керек болчу да. Бул жагын айтканда бул америкалык классикалык мюзиклден алыс, бирок ошол эле Американын эл аябай жакшы кабыл алды. Мисалы, ошо буга далил катары ошол Голливуд репортердин чыгарган Франциянын аналдары жазды. Дүйнө жүзүнөн көп жерлер жазды. Франция, Италия, Испания, Россия, Кытай, Корея көбү жазды. Тескерисинче бизде кино жаңы чыкканда чет өлкөгө чыга элек да биз биринчи ошо өзүбүздүн элибизге тарттык деп элибизге тартып аладык да. Ошондо мындай тескерисинче биздин кыргыз кээ бир журналисттер биринчи бир-эки киши жазып чыкты. Сын айтып. Анан мен кыргызча түшүнбөй калышканбы деп окудум. Көрсө ушундай орус тилдүү кишилер. Сиз аны кабыл алдыңызбы? Чын эле ушул жерден ката кетириптирмин деп же кабыл алган жоксузбу? Туура айтылса мен кабыл алмакмын. Анан эми мындай сын деген мындай сынга катары айтылыш керек да, сын деген талдаш керек. Сын сюжетти айтып бербеш керек. Сын кинону талдаш керек. Сын мисалы бир жерин кабыл алдым. Кинодо мюзикл экен, бирок бий жок экен дейт. Аны мен билип эле жазадык. Себеп дегенде кыргыз үчүн мюзикл биринчи тасма болгондуктан таза эле америкалык мюзиклди тарып салсак, ал кыргыздын тасмасы болбой калмак. Ал жерде кыргыз жыттанбай калмак. Бек мырза, негизинен дүйнөдө кабыл алган, аккредитациядан өткөн, жалпы коомго белгилүү А классындагы абройлуу саналган фестивалдардан бир саналуу 15 чакты бар экен. Алар эми Лакарно дейбизби, Канский, Венецианский, Сан-Себастьян болуп бөлүнүшөт.
Сиздердин таңдооңуздар биринчи Московскийден кинофестивалдан башталды. Буну таңдооңуздарга, Московский кинофестивалдан баштагыңыздарга эмне түрткү болду? Биз баягы кинону тартканда эле биринчи өзүм бул кинону негизи фестивалдар үчүн деп тарткан эмесмин. Ошо фестивалга киномду тартып алып, фестивалга алып барып, ошо жюрини карап, жюриден сыйлык алып, сыймыктанайын деп тарткан эмесмин. Ошо кинону элиме көрсөтүп, элимде калсын, ошол тарыхта калсын, элге сиңип кетсин деген максат менен тарткам да. Себеп дегенде мындай ушундай маданиятын, тарыхын, салт санасын чагылдырган кинолор бизде аз болуп атпайбы? Мындай чоң кинолор сейрек тартылат да. Биринчи максатыбыз ошол болчу. Жер-жерге алып барып, мисалы, Россияда, Америкада, Испанияда, Италияда туугандарыбыз жашайт, кыргыздар жашайт. Ошолор кыргыздар мына ушундайбыз деп туруп ушу дарагырын көрсөтүп койгондо эле, ал жактан отуруп Кыргызстанга келбеген киши Кыргыздын жытын сезип, Кыргыздын маданиятын көрүп, абасын сезе тургандай тартканбыз да. Негизги максатыбыз ошол болчу. Ошондуктан 1-мартта коебуз деп биз кинобузду тартып баштаганда эле айтканбыз. Анда атабызды да жылдырган жокпуз. Ал эми 1-марттан кийинки эле жакынкы фестиваль ошол 1,5 айдан кийин эле 22 апрелде Московский фестиваль болуп калды. Ошондуктан Москвага келип калдык. Ал эми Москвадан отказ берип Канны же Венецияны күтөлү дегенчелик биз анчалык мен метр эмесмин. Амбициям анчалык эмес. Ошондуктан биринчи эле алган А классында фестивалга бердик кинобузду. Есть. ЦНСМА, кадр 2, дубль 2. Начали. Gülgün bugün çaң juttu gönlü östü Жалган үмүтүм чүкө кылып мени өкчү Жеңилип баратканда сүйүм жерден алып Жетелеп турат сөзүң сени көздөй Жеңилип баратканда сүйүм жерден алып Жетелеп турат сөзүң сени көздөй Махаббат тапкан тагдырды бакыт десе Колго карматпай жетсем деймин жүрөк канат Жылдыздар асманында сүйүнгүк жанып Кыялым сага жетип сермейт күлүп канат Жылдыздар асманында сүйүнгүк жанып Кыялым сага жетип сермейт күлүп канат Кыялым сага жетип сермейт күлүп канат Дарагыры тасмасын өзөгү сценарий 2016-жылы дайым болду. Бирок тартканга чыгына албай жүрдүм. Анан түш көрдүм. Ошол түштөн кийин бул фильмди тартам деп өзүңүзгө мотивация алдыңыз. Ошол түшүңүздө конкретте эмнени көрдүңүз? Буну бир аян катары кабыл алдыңызбы? Мындай элдер чалкастан түшпөсүн деп түштү айтып жүрөм. Негизи ошо аян көргөм. Мында аян бул жөнүндө эмес, ал такыр эле мындан да зор темалар болчу. Мен ойгонуп эле келинчегиме айттым. Мен дарагырын тартпасам, мен мындан чоң кинолорду кантип тартам, мен муну тартышым керек деп туруп эле. Ошол момент дароо эле чечтим, айтсам толкун түшүндү. Анда тартсам тарт деди. Ошол бойдо мен токтогон жокмун, себеп дегенде сценарий бүтпөй улам жылдыра бердим да, кийин тартам, шашпай тартам. Дагы жашмын, убакыт дагы толтура деп. Бирок ойлоп көрсөм, быйыл 40-ка чыгат экен. Мисалы, менин жашымда Болот Шамшиев, Төлөм Шокеев агаларыбыз 3-төн 4-төн укмуш чоң кинолорун тартып койгон. Анан биз кийинки муун мындай ойлой беребиз да, биз жашпыз деп. Биз ошол эми Кыргызда бир жакшы сөз бар.
30-ында орогор болгон 40-ында кылыч чаппайт деп. Аны азыр тартпасак мен кийин кантип тартам мындай чоң кинолордо. Ошондуктан мен дарагырын өзүмө сыноо катары үйрөнөйүн деп дагы тарттым. Бул жана аян көрдүм деп атпайсызбы? Бул дарагырын ошол чоң тасмаларга даярдык катары. Бул чоң тасмаларга даярдык катары тарттым. Ошо улай эле сиз Толкун эже менен баш кошкондон кийин чыгармачылыгыңызга кандай өзгөрүүлөр болду? Биз Толкун экөөбүз ушул сүйлөшүп жүргөн кезде эле, мен сөз айткан кезде эле ал режиссер болуп калгам, атым чыга элек болчу, бирок өз ара тасмалар тартып, эл аралык фестивалдарга барып баштагам. Эң эле кыска метраждуу тасмалар менен. Мультфильм да тартып көргөм, документалдуу 3 тасмам бар болчу, кыска метраждуу. Толук метраждуу бир фильмиңиз бар? Жок, толук метраждуу тарта элек болчумун ал кезде. Ал кезде тарта элек болсуңуз. Анан ошо биринчи эле өзгөрүү ошо Толкун экөөбүз үйлөнгөндөн кийин эле жарым жылга жетпей ошол Еревандан биринчи гран-примди алып келдим. Ошо мен жакшы жөрөлүү катары жоруп койдум. Кудайга шүгүр, ошондон бери эле сапарыбыз жакшы болуп келатат. Жакшы фильмдер тартып келатасыз. Айтсаңыз, негизи эле акыркы учурда сизди кооптондуруп жаткан жана кубандырып жаткан көрүнүштөр боюнча айтып кетсеңиз. Эмне сизди кооптондуруп атат, эмне сизди кубандырып жатат коомдо? Күтүүсүз суроо болуп калды. Көбүнесе чыгармачылык кино жөнүндө беришчи эле. Мени кооптондурган нерселерби? Мени кооптондурган ушул жалпы эле элге тиешелүү маселелер го дейм. Ошол өлкөбүздө тынчтык болсо эле биз талай нерсени жеңебиз. Кубандырганы? Кооптондурган азыр дагы аянычын айтып алайын. Анын ичинен ушул кичинекей балдарга болгон мамилелер да. Кичинекей балдар менен көп иштеп калдым. Карек фестивалын өткөрүп жүрөбүз. Көп кинолорду көрдүм, кичинекей балдар тарткан. Биз чоңоюп кетип эле көңүл бурбай калат экенбиз. Мен өзүм деле унутуп коюп турмун баягы бала кездеги проблемаларды. Анан кийин эстесем баягы бала кездеги мектептеги рекет, бирин-бири тономой, бирин-бири тоорумай. Анан бул мисалы бизде азыр Кыргызстанда 80 миңден ашык бала бар экен. Ата-энеси чет өлкөдө иштеп аткан мигранттардын балдары. Ошол балдардын турмушу кандай болот? Мындайча айтканда бул балдар эненин мээримин, ата-эненин мээримин ала турган кезде ошо мээримсиз калып атат да. Ал балдарды кандай жашап атат? Мектепте кандай, көчөдө кандай? Мисалы кичинекей балдарды кой, биз эле жалгыз калганда, бөтөн жерге барганда мусапыр болуп калабыз да. А кичинекей балдар үчүн бул аябай мындай чоң маселе болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир балдар өмүрүн кыйып кетип калган күндөрү болуп атат. Анан эми айтылбай элге чыкпай калып аткан проблемалар канча кичинекей балдардыкы. Анан ошол мындай маселелер аябай көкүрөктү мындай үй көп кейитип жүрөт. Ошондойдо мындай бир-эки сценарий жазып койдум, буюрса ага да кол тээр. Ал эми кубандырганы ошол кубандырганы көп киши айтышы мүмкүн, мындай бул минусубуз деп. Мен тескерисинче айтат элем, бул плюсубуз деп. Ошол эл өкмөттөн көз каранды болбой калганы. Мисалы ошол биздин кинематографисттер союзу өкмөткө көз карандысыз. А эгер өкмөт очойгон акча төлөп турса, анда жалдырап эле карап калмакпыз да. Мисалы кыргыз киносуна дагы акча аябай аз которулат да. Мыйзам боюнча кыргыз киносуна 0,1% которулуш керек бюджеттин. Ал эми ошол дагы тийбейт да. Анан мисалы биз деле дарагырыбызды өкмөттөн 1 тыйын албай тарттык да кинону. Канча фестивалдар, ошол эле Ак Илбиз, Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивали, Карек кинофестиваль бүт баары башталганда мындай чалаң ушул айрым киночулардан ошол кинематографист агаларыбыздын демилгеси менен башталганда бул ошо жалпы коомго да ошол сиңсе укмуш сон болот эле да. Мамлекетте карабай өстүрө аракет. Мамлекетте карабай. Ал эми мамлекет ушул акчаны бөлүп берген жерлердин баардыгында эле мындай жана паразитардык нерселер көп да. Айлык алып жүрө беришет. Көп кишилер бар экен мисалы. Аны айтпасам деле билишет. Баардын тааныштары бар, андай туугандары бар. Өкмөттө штатта турат. 5.000 сом болсо да, 10.000 сом болсо да айлык алышат. Бирок өзүлөрү башка жерде, Россияда да иштегендер бар. Башка жумуш менен кылышат. Жумушуна өкмөттөгү жумушуна бир жумада бир келсе келет, келбесе жок да. Андай кишилер да бар.
ошолордун баарынан биз айрылышыбыз керек. Өкмөткө көз каранды болбой, ар кимибиз өзүбүздүн арабызды тартсак, ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди мыкты билсек, ошондой эбак өнүгүп кетмекпиз. Кинодо ошол жакшы мындай нукка салынып келатат. Ошол маданияттын бүт тармактарын ошондой болуп кетсе сонун болот эле. Бардык башка тараптарга да ушул нерсе кирсе сонун болот эле. Ушул кыска метраждуу тасмаңыз боюнча биздин көрүүчүлөргө ачыктап кетсеңиз. Жамгыр алдындагы үчөө бул менин дипломдук тасмам. Ошо буну тартканга дагы, ошо сценарийин жазып атканда дагы Талип агайыбыздын салымы чоң, Алик Мантасбек Иса агайыбыздын дагы ошо кеп кеңештерин угуп туруп тартканбыз. Ардак Сүйүндүков агайыбыздын дагы салымы чоң. Бул менин дипломдук тасмам. Ал эми кийинки дагы бир тасмам бул Кайык деген тасманы. Бул мен үчүн ошол чет өлкөлүк продюсерлер менен иштешкен эми биринчи деп айтыш кыйын болуп калат го. Ошо сериалдардан тышкары биринчи көркөм тасмам. Муну ошо казак продюсери менен иштешкем. Ал ошо менин кинолорумду көрүп келип чогуу иштешели деп анан мен дагы чалкалап жатып болбой дароо эле идея ойлоп таап, мындай идея бар, Өскөлдөн тарталы деп ошо жалгыз бир актер менен тартканбыз. Асанбайке тартылып берген. Айбек мырза, бүгүн убактыңызды атайын бөлүп, биздин берүүбүзгө келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто Кыргызстан кинематографисттери союзунун төрагасы, режиссер, сценарист Айбек Дайырбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
жака баратасыз? Суранам, ал жака барбаңызчы. Ал жакта мени кыйнашат да. Апа! Да. Апаке, Шашпа. Сен эрте келип алдың окшойт балам. мен тигил жакта Сен боюмда бар кезимде мен да көп кыйналган балам. Ошондо боюмдан алдырып салганымда анда сен төрөлбөй калмаксың балам.
Да. Угатам. Бияка бос плашчаңыз келдиби? Geldi. Анан Biz klientler жөнүндө маалымат бербейбиз.
Hey! Yaka! Jardamga! Hey! Jardamga! Hey! Hey! Jardamga! Hey! Jardamga! 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 Kayaka! Ay!